Эмдөө алган жарандардын саны, вакцинанын терс таасирлери санариптик реестр аркылуу эсепке алынат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтык системасы аркылуу эмдөөдөн өткөн 3000ден ашуун адамга электрондук сертификат даярдалган. Муну менен кагазга басып чыгарчу чыгымдардан 1 миллион сом каражат үнөмдөлгөн. Мы разработали цифровую эпидемиологическую платформу. Санарип эпидемиологиялык платформа даярдап, анын алкагында коомдук саламаттыкты сактоодо чукул кырдаалдарда чара көрүү оперативдик борбор түздүк. Анда бардык жугуштуу оорулар менен ооругандардын тизмеси катталат. Борбордо бейтаптын бардык медициналык тарыхы бар маалыматтык системада турат. Ал жака лабораториялык жыйынтыктарда келип түшөт. Дарыгерлер болсо чогулган маалыматтар аркылуу тобокелдиктерди аныктап, оперативдүү дарылоо аракеттерин көрүшөт. Ал эми коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи дозасын 876.740, экинчи дозасын 662.054 адам алды. Кыргызстанда вакцинанын 3 миллион дозасы келип, анын 1,5 миллион дозасы колдонулган. Алар Sinopharm, AstraZeneca жана Sputnik V. 20 октябрдан кийин Pfizer вакцинасынын 259.000 дозасы, Moderna'нын 130.000 дозасынын келиши күтүлүүдө. Аларды сактоо үчүн кампаларда шарттар түзүлгөн. Холодильниктерди койдук, -70, -80 градуска биз өзүбүздүн кампага алып, андан кийин разморозка болгондон кийин +2, +8 градуста 1 ай кармасак болот экенбиз, ошондон анан региондорго таркатылат. Эске салсак, президенттин саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана калкынын жашоосунун жана саламаттыгынын сапатын жакшыртуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде 165 медициналык жана 39 коомдук саламаттык уюмдары оптимизацияланган. Бишкек шаардык тез жардам кызматы да электрондук башкарууга киргизилди. Ошондой эле аймактарда да медициналык жабдуусу менен унаалар алынды. Ар бир райондорго, региондорго 192 машина алынды. Ошол скорый помощькачы райондорго бөлүндү. Азырда планда бар. Ошо проект безопасный бул город боюнча дагы Азия Дүниелик банктан да акчалар бөлүнүп, ошо планда дагы бар. Где-то 50-60 машинеге жаңы жылга чейин буюрса алып калабыз да. Мындан тышкары министрликте телемедицина платформасын сыноо жүрүүдө. Учурда нормативдик документтер даярдалууда. Анара Маметкадырова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.